Рустам менен Айзат өзгөчө түгөйлөрдөн. Айзат бир колу менен үй тиричилигин толук өз алдынча үйрөнүп, эки бутунан ажыраган жолдошун даамдуу тамактарды жасап берип сүйүндүрөт. Тагдырдын сыноосуна сынбай үй бүлө 6 саны амандардан кем эмес бактылуу өмүр сүрүүдө. Мен Мамраим кызы Айзат 2001 төрөлгөнмүн. Ош областынын Кара Суу районунун Папан айылында. Мен 8 жашымда кичүү элем, ондо эч нерсени билбей сиңди акаларым менен ойнотуп эле ташка жыгып түшкөн эшиктин алдындагы эле. Анан ошол жерде эле ыйлап апама кирсем, атам экөө больницага алып кетип атышкан. Больницага алып кетип эле ошол жердегилер сыныч жаап кир, ошко жеткилер деп ошентип биз айылда турат элек. Анан сынычка келип тандырганбыз. Ошол эч эсимден кетпейт. Азыр деле үйүнүн жанынан өссөм эсиме түшө берет. Ошентип сынычтан тандырып кайра үйгө кеттик. Ондо атам деле операция болгон эле ашказандан. Анан 2 күндөн кийин кан, ондо эгин эккем, ал эле атамдар эгин эгип атканда отурган жеримен кан чыгып берди да колдон. Анан ушундай чыгып атат деп ыйлап баштаганда апам больницага алып келген. Больницага алып келип, больницада раста ушкан апам кестирбейм деп кайра аракет кылды. 15 мүнөт эле калган экен жүрөккө тебишине. Сактап калыш үчүн кестиришкен да. Кестирген, больницага киргенин билем, калган эч нерсени билбейм. 7 саатта операциядан чыккан экен. Турсам эле колум жок, эч нерсени билбейм, мындай кичине элем. Апам деле кыйын менен кыжаат болуп эле кыйла азап тартты. Атам деле ашказандан операция болуп атам иштебейт, апам бизди багамда ошо 2009 жылдан бери иштейт. Ойкода иштейм, поварлык болду. Ошол жерден эле өсүп чыгып берет эле. Кичине өскөн ол ооруйт да, колго тийген. Ошо өскөн сайын кестирип турасыңар деп 1 жылда 3-4 жолу өсүп аткан. Боюң өскөн сайын кошо. Ондо эле кадимгидей наркоз берип операция кылат, тигет. Ошентип көп наркоз бергенде барган сайын наркоз деле таасир этпей калган. 2-3 тан берген анан таасир этип. Күн суукта ооруйт. Жана сыныгчым чоң эле чал болчу эле. Ушул кызды айып кылды, биз аны каматабыз деп чоң ата менен чоң эне мына койгон да. Кой эми карыган адамды каякта каматат элең деп. Бирок үйүнүн жанынан бир да көрбөдүм эле. Колум сынгандан бери кече жакында барып көрдүм. Мени тааныбаса керек эле. Чоң эле чал болуп калыптыр. Бирок ошо үйүнүн жанынан өссөм эсиме түшө берет да. Баягы чыңгыртып колун салган. Мен ошо 2 класста колум сынган. Мектепке барып жүрдүм, мондай кичине элем көбү. Колу жок экен деп ошентишет эле. Ондо ушундай жаш бала кезим окшойт. Мындай кулагыма албайт элем да. Апамдар алдайт окшойт эле, мен колум жок дей берет элем да. Апам чоңойсоң өсүп чыгат деп эле. Тезирээк эле чоңойсоң экен, мен колум өсүп чыгат дей берет элем. Кийин бир 7-8 класс болгондо эсиме келдим окшойт. Анан кийин ушундай түшүндүм да. Мектеп деле жакын эле. Жакшы окудум, грамоталарды алдым. Биздин окуу жай 4 дери да. Одан бери 1 сааттык жол ошака келип окуп аттык 9 класска дери. Ага деле жаңы келгенде айтып атышты, колу жок экен, мындай экен деп. Мани деле бербейт элем, баары ушундай болсо мен эмнеге уягат элем деп. Анан 9 класска дери окудум, 9 бүтүп кайсы окууга тапшырат элем, мен окууга тапшырсам деле баары иштей албайм, бир колдоп эч ким эме кылбайт деп. 1 жыл медреседе окудум. Илимди да билип эме кылайын деп. Медреседе окугандан кийин педколлежге тапшырдым. Жокто эми мугалим болсом да өзүм оң келет деп. Анан 2 жыл окудум. Эмеде курста. Анан 3-курска курска дери мен турмушка чыгып кеттим 2 курста. Окууну таштап койдуң ба? Ой. Ойда деле жакшы эле окуп аттым. Эч ким эч нерсе дебей эле. Ден соо адамдарга кошулуп эле мен деле өзүм ушундай сезип, колум жок экенин билгизбей деле. Эманалиев Рустам 1987 жылы төрөлгөм. Меники ошо төрөтүп атканда эле башталган да. Төрөтүп атканда буттан тартып коюп, жан башымда чыгарып салып, роддомдо. Бишкекте номери 4-роддомдо төрөлүп турмун. Ошондо
ошо жан башымды чыгарып анан могу таман бар го, ошо таман сөгүндү сындырып салышкан да. Анан сындырып салып аны деле айтпаптыр, мама деген балаң өзү ушундайтыр өлүп калды деп ошентип мама берип коюшуптур менечи. Анан мамамдар деле эми ушундайтыр өлсөм ушундайда деп эле неметпей эле мен деле ал убакта билбейм, мен мындай көргөзүп деле неметпешиптир да. Анан ошо ойдон жүрүп эле басчым, бир таяк кармап басчым. Анан кийин чоңоюп ошо 1-класс болуп калганда мектепке алып барган. Мектепке алып барганда директор школа албай коюптур. Сенин балаң таяк менен базат турбай, башка балдар кемсинтип неметип койсо, таяк менен чаап ийсе ким жооп берет деп ушундай кылган да. Мамам деле ошондо неметпептир, мындай ойлосомчу. Менин баламды мындай түртүп ийсем эмне болот деп деле неметпесе керек да. Анан ошентип мугалим жалдап анан үйдөн окутушту да. Мен үйдөн окуп жүрдүм. Анан кийин ошо балдар менен ойноп жүрүп эле мен ата-энем казарманда неметишкен, казарманда иштешчи. Анан ошол жакта жүрүп эле бир неме бар болчу, мындай көл. Ошо көлгө барып түшүп атып эле таза бутум ириңдеп кеткен да. Ошол жактан инфекция кирип, эмне болгонун деле өзүм точно билбейм. Ошо тикенек киргенби же айнек киргенби ошо сууда жүрүп, анан ошондон кийин эле бутум ириңдеп кеткен. Ириңдеп кетип, ошо местный больницага алып барып, алар болсо эчтеке кыла албай коюшту да. Анан шаарга жиберген. Шаарга жибергенден кийин деле диагнозун ошо көпкө чейин кое албай, анан кийин остро-хроническая стемилит деп ушундай неметкен. Ал болсо ошо больницада жатсам заживать этет. Анан кийин айылга барсам эле кайра ириңдеп кетет да. Анан ошентип жүрүп эле ошо 90-жылдардын аяктарында ошо ата-энем да ажырашып кетишти. Ажырашып кетип, мамам өзүнчө, папам өзүнчө кетти. Мен болсо мамам менен калдым. Анан мамам күндө иштейт да. Мен да карай албай ошо тайнемдерге берип, тайнемдер карап атышты да. Анан кийин ошо тайнем да көзү өтүп кетти. Көзү өтүп кеткенден кийин ошо кайра мамамдын жанына барып ошо казарманда болуп жүрдүм. Ошондо 2007-жылы бутумду кезебиз дешти да. Анткени баягы астемилит сөөккө өтүп уже гангрена башталып, ириңдеп, канап болбой калды. Анан мамам болсо кестирбейм деп ушул 10 жыл жакшы эле аракет кылды өзү делечи. Больницага алып барып, ошо неметип, мен жатпаган больницага алган жок. Третий детскийге жатып жүрдүм. Андан кийин Воронцовка, 4-кор больница, көп эле больницаларга жатып, лечение алып, неметип эле жүрдүк. Анан аягында болбой эле ошо кезиш керек деп анан могу 4-кор больницадан кестирдим. Өзүм деле уже 10 жылдан бери тажап бүттүм да. Уже 2 балдак менен басып жүрдүм. Берки бутум деле ошо жана жамбаш чыгып кетип, анан жана сынган бут менен деле жүрүп турдум да. Ошентип жүрүп берип, балдак менен басып жүрүп өзүм да тажадым. Мейли кессеңер кескиле деп ошентип анан бутумду кестирдим, оң бутумду. Анан ошо сол бутумду көргөзүп көрөйүнчү деп анан Сабырбек Жумабековго барып анан айттым да, байке мен могу сол бутум дагы что-то башкача депчи. Анан десем эмне болуп атат дейт. Анан ушинтип өзү да ичке, анан кийин монтип бирөө неметпейт деп неметсем, ал болсо кагазды карап сен өзүң ушундай төрөлгөн турбайсыңбы депчи. Анан мен айтып атпаймынбы, могу жан башым чыгып кеткен го, чоктон мага ошондой немете берет, сезилет дедим да. Десем сен эмне врачсың деп күлүп атпайбы? Анан жок, врач эмесмин. Анан рентгенге жазып бербейсизби десем, макул деп рентгенге жазып берди. Анан келгенден кийин эле айтты, ошо чыгып кетиптир депчи. Анан мен бутум менен төрөлгөм да, үйдөлөр деле айтып жүрчү да, ошо сен бутум менен төрөлгөнсүң деп. Анан кийин ошо үйдө отуруп мындай ой келди да, эми ушунча башка жерим соолуп аткандан кийин эмне үчүн мен ушул бир бутум эле ушундай болуп калыш керек? Анан жана мен бир бут менен төрөлгөндө ошондо тартып койду го деген өзүмө ой келген да.
Анан ошентип анан неметип эле рентгенден эле уже билинип эле неметкенден кийин туура чыгып кетти деп эле тиги Сабырбек байке да анан эмне кылса болот десем операция кылыш керек, эндопротез салабыз деди. Анан өстүрүндө бар экен жанагы эки неме менен келгенчи, соц менен келет экен го, ошо социальный немелерге келген. Андай стандарт салайын десем мага чак келбей калган да. Меники сөөгү кичке болуп чак келбей калып, анан заказ бериш керек деди да. Заказ бериш керек, бул стандарт келгендер чак келбейт экен. Аны өзүң эле түшүнөсүң да, заказ берген нерсе акчага келет деп. Анан макул деп ошо по-моему $1,5 миң ушундай деди да ошол убакта. Анан макул деп маған болсо неметпейли, ошо азыр мында үйүбүз бар болчу, ошону сатып маған. Анан $1,5 миң чогултуп ошо тааныштарыман алып, анан ошентип $1,5 миң кылып алып келип бердик да. Анан заказ келди. Келгенден эле больницага жатып уже жамбашымды салды. Жамбашымды салгандан эле анан тиги буттун башын неметсем аяғың сыныптыр, аякка спица коюш керек. Анан кийин мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек дейт. Анан өзүм да ойлонуп эмне кылсам деп, анткени бул бутту ошо 10 жылдын ичинде эле көп операция алдым да, общий наркоз менен. Азыр, например, общий наркоз менен 16 жолу операция алгам да. Анан ошонун баарын эстип алып эле бул бутума да ошондой кылышкан да, спица коюшкан, сөйкө чейин укол сайчы бүт баарын, ошонун баары эле кайра эле неметип, анан өзүм да ушул тажап тургам. Анан айттым, бул бутту кесип салсам эмне болот депчи. Кезип эле буга тең деп эле мен протез кийип эле базам десем, тажадың дейт, ооба десем, макул анда деп больницага жаткызып анан буну да кескен да, ошентип кестиргем. Ата же болбосо жана меникин сынгандан кийин тарамыштар да үзүлүптү да. Үзүлгөндөн кийин уже операция коюп неметкенден кийин бут баары бир иштебейт болчу да, мындай эле жөн эле катыртып эле коюшкан. Анан ошонун баарын ойлонуп отуруп анан мейли протез менен деле айырмасы жок болуп калат экен да. Ошо кыймылдабаса же неметпесе. Анан слабый да болчу, мындай сезимич, вообще чувство деле могу тизеден ылдый нары чувствосы жок болчу. Анан ойлонуп мейли кестирип салайынчы деп анан сүйлөшүп кестирип, анан ошентип 2000, по-моему, бул бутумду 2007-жылы кестиргем, буну болсо кичине кое туруп, анан 2009-жылы кестиргем да. Анан 2010-жылы ошо протезный заводко жатып, ошол жактан протез кийип баштадым эки бутума. Биякта жүргөндөн кийин ошо 2011-жылы мамам каза болуп калды да. Анан мамам каза болуп калып, аябай эле чоң неме болду мен үчүнчү. Ошо жалгыз эле мамам неметчи да мени карап. Уже мен акыркы күндөр ойлоно баштагам. Грин карта тапшырып эле неме болуп калса, шанс болуп калса, эгерде утуп калсам, Америкага эле кетип калсамбы депчи, мындай эч ким жок жакка эле кетип калсамбы, эч ким тааныбаган, эч ким неметпеген деп. Ушундай эле ой болуп, Бишкекте да бар экен го, ушу грин карта тапшырган жерлер, барып, аякка тапшырып, неметсем макул. Анан жайында болот, ошондо айтып коебуз деп ошо ойдон эле неметип калдым. Анан ошону жүрүп эле сайттарга кирип койчумун. Анан ошондой эле бир сайтка киргем. Одноклассник сайтына кирип карасам, ошол жакта Айзаттын сүрөтүнө менин тааныштарымдын бирөөсү неме класс басып коюптур да. Анан менден чыгып калыптыр. Анан кирип карадым. Кирип карасам, анан жаш аябай менден эле кичүү экен да. Анан деп эле мындай эчтеке деген деле жок, чыгып кетип калдым. Чыгып кетип калсам эле кайра өзү жазып атпайбы, бутуңуз эмне болду эле депчи. Анан туруп эле мындай эле кесилип калган деп эле ушинтип мындай эле жооп берип койдум да. Мындай менден аябай антип көп сурагандар болчу да. Анан мындай эле болгон деп эле көбүнчөсүн эле мен авария болгон деп эле айтып койчумун. Жанагынын баарын түшүндүрүп отурбай элечи. Анан ошентсем эле деп эле анан өзү айтып калды. Кечиресиз, мен да колум ушинтип кесилип калган депчи. Дегенде эле кайра өзүмдү неметип калдым да, мындай аябай эле жаман жооп берип койдум го деп анан кирип, сеники эмне болду эле деп анан ошондон эле сүйлөшүп кеттик. Сүйлөшүп жүрүп эле, сүйлөшүп жүргөндө дагы көп нерселер болду деп коем. Мисалы кээ бирде туруп эле сүйлөшүп атып эле таарынып калчу. Анан таарынгандан кийин блокировкага киргизип койчу, кайра чыгарып койчу, ошентип эле сүйлөшүп жүрдүк.
Анан өзү дагы айтып калып атпайбы неме депчи, сиз жөнүндө апама айтсам, апам ошо эле байкеңе тийип албайсың деди депчи. Анан ошол жагынан кеттим депчи. Анан ойлонуп, анан сүйлөшүп көрбөйлүбү десем, мен жок сүйлөшпөймүз, улуу экенсиз деп кайрачы. Ошентип ноябрда тааныштык беле, по-моему. Декабрда таанышып, ошо февралга чейин сүйлөштүк да. Анан ошентип нары болуп аттык, бери болуп аттык. Ошентип эле анча мынча жерден ойлонуп да кетчим. Бирөөнү алып алып, мен жашоосун огош бетер кыйын кылып койгонбу деген да ойлор кетчү да. Ошентип эле анан ошо Айзаттын апасы, мен апам болуп калат эмеспи, кайненем. Ошо апам менен сүйлөшүп калдык. Анан сүйлөшүп калып, сенин оюң кандай, тигиндей мындай болуп эле. Мен сурадым ошо, апаң номерин берчи, сүйлөшүп неметейин деп анан сүйлөштүм. Анан мурда ошо апам менен чогуу иштеген бир эже бар экен биякта. Анан ошого неметишти да, барып сүйлөшчү депчи. Мындай мен да бирөө көрсүн дешти окшойт. Барып ошо ал эже менен да көрүшүп, ал эжеге да түшүндүрүп айтып, неметип, анан ошо уруксат берди, макул деп. Экөөбүз жолуккан жокпуз. Мен муну айтып аткам да, шаарга кел депчи. Анан эми дос балдарым деле бар да. Анан ушундай бир кыз менен тааныштым, сүйлөшүп атам десем, алар болсо чакырып көрбөйсүңбү, сүйлөшүп көрбөйсүңбү болуп, мен буга айтам, келбейсиңби депчи. Кел, шаарга келсең, тиги самолет менен деле келе берчи депчи. Бияктан ошо дос балдарымды айдатып барып тосуп алам аэропорттон. 1-2 күн шаарда болосуң деп неметсем деген, бул болсо жок, мен алыска бара албайм, апамдар чыгарбайт деп ушинтип жүрдү да. Анан дос балдарым да акыл үйрөтүп, келгенде тиги отурмак белең тиги 1-2 күндөн эле ала качып кетип калды депчи. Ошентип анан ушул ар кандай неметип атып эле, анан ошо апам өзү неметип эле, мындай эле келип алып кет анда деп. Анан ошентип үйлөндүк да. Көрүп эле сүйлөшүп көргөм, баары чоң экен деп. Мен өзү 13 жашта аралыгыбыз. Желе ошентип жазып, анан сүйлөшкөмүн. Да бир досум тууган күндө тууган болсун. Ошондо эле Атланкастан жылдырып кете атсам, чыгып калганда каскада отурган. Анан жазып эле. Апама деле айткан жок элем, апам ушинтти деп эле тамашалап буну. Үйлөнбөсүбү, карып калсыз деп эле. Анан апам ушинтти деп тамашалап эле айткам да. Айтсам, анан ол чынга айланып кетти. Апам деле экөө сүйлөшүп. Бир декабрдын 19-сунда таанышканбыз, февралдын 15 тоюбуз болду да. Бул экөө апам экөө эле сүйлөшүп эле тойду эме кылып, мен баары турмушка чыгып атканымды элестетпей эле, баары жалганда деп эле жүргөм да. Калыңды алып сеп кылып атканда андан кийин эсмей болгондо ушинтип чындап эле эрге тийтам мен деп. Апам ошол жакта Powerball иштейт да, чайканада. Оштой анан булар оптум менен барып ошол жактан той болгон. Бир дагы жолуккан эмеспиз да, биз телефондон эле көрүп тойду келген баары жолу тиктеп кандай бала экен деп ошентип. Ошондо мен көрүп эле анан кийин сөйкө салганда киргем, сүрдөп, баары сүрдөп отур анан. Онда деле настроение болуп отурган. Бир дагы жолуккан эмесмин да. Бияка кегидер настроение болуп, кийин той өткөндөн кийин эртесинде жолго чыкканбыз да ошол жака. Ошо бияка келип эле жашап атабыз. Экөөбүз соцпенсия алабыз. Ошо бир 5000ден айланасы болуп калат. Ошого жашап атабыз. Анан мурда неметкем да, мен машина арендага алып таксовать эткем. Анан таксовать этип, бирок таксиден аябай кыйналып калат экем да. Кечке отуруп берип, белим ооруп, буттарым ооруп, протезтерди эле аябай неметип, анан бир эле бут кечке кыймылдай берет, сандарыман бери ооруп, анан буга болсо таксовать этем десем, жок ооруп каласыз деп да, бул да чыгарбай неметип койду да. Макул деп эле ошойдон үйдө болот. Анан ойлогом мен неме депчи, кичине акча болсо, бир жанареки Николай Лучкин деп атпайбы, ошореки Facebook'та чыгып, анан ушундай мага окшогон инвалид адамдарды чогултуп, анан өзү болсо полиграфия боюнча неме экен да, ошону бүткөн экен. Анан ошо боюнча бизге сабак берчи. Сабак берип, бизге болсо ошо полиграфия боюнча там
и то көп нерселер кылышты ага. Жана СММ интернеттен тиги объявление берип, СММщиктер бар го, ошолордун курстарын өтүп, видео монтаж, ушундай немелерди, анан жанагы визитка жасагандарды, полиграфиянын иштери да. Бул кружкага там сүрөт чаптап, ушунун баарын неметкен. Ошонун баарын үйрөттү эле. Азыр ошо анын проеги бүтүп, ал кеткен да. Анан проеги бүткөндөн кийин уже биз жөн эле калып калдык да, мындайча айткандачы. Анан ошо ойлоп аткам, кичине акча болсо, ошонун оборудованияларын чогултуп, анан үйдөн болсо дагы мындай өзүм ошентип реклама берип, там визитка жазайын же тигиндей кылам деп, ошолорду жасап кайра иштете берсемби деген ой болуп атат да. Ага болсо бир кичине акча керек экен. Там ноутбук алыш керек, цветной принтер, термопресс деген сыяктуу майда чүйдөлөр. Ошо анан кайра үйдө отуруп, жанагы неме интернетте деле бар. Рахат Дүйсөнгожоев деген байке мындай кожадан неметет да, сумка тигип, ошо кошелек немелер жасайт го. Ошо байке менен да сүйлөшүп неметип турам. Анан ал дагы ошо анда келип бир айдын ичинде келип үйрөнүп кет деп ошентип атам. Ошо Рахат байкеге да барып ошону үйрөнсөмбү деп. Апам бир жума жунду качып кетип калба, сен буну жактырбайт элең деп ошентип. Жанында отуруп чай иштен деле уялат элем да мурун. Бир жума ошентип жүрдүм. Кийин үйрөнүп калдым. Эч нерседен уялбай эле бар жоогуна ишти деле кыла берем. Балалуулугубуз деле келет. Пландар бар. Мен деле эне болуп, бул деле ата болуп, бала чакабыз деле эртең чоңойгондо бизди карай турган. Чоңойгондо кантип тамак кылам экен деп ойлоно берет элем. Кийин эле өзүм үйрөнүп кеттим. Баары мен кылбасам кийин жашоом кандай болот, ким мага карчык арчып берет эле, ким пияз арчып берет эле деп. Апам аяп иштетпейт эле, кой кызым кылбай эле койду, атам өкөнтөс эле. Мен кылам деп эле умтула берет элем. Тамактардын бар жоогун кыла берем, кыйналбайм. Камыр деле жайып. Рустам көбүнчө камыр тамактарды жакшы көрөт. Мындай тамактан зерикпей эле манты, самсаларды кылып бере берем. 8 жашынан бери бир колу менен тамак аш, үй тиричилик керектүү нерсенин баарын жасап үйрөнгөн. Кыйынчылыктарга карабай, жашоого болгон үмүтүн, умтулуусун жоготкон эмес. Тескерисинче, жоолукту туура салынуу, туура боенуу сыяктуу кыска видеолорду социалдык тармактарга жүктөп, үйдө отурган айымдарды шыктандырып келет. Турмушта бактылуу жашоого чындап калуу тилек күч болсо, ага эч нерсе тоскоол боло албайт. Ушунуңдан жазбай зат, бактылуу болгула.